Салам достор, туугандарым, кыргыз элим, кандайсыздар? Баары жакшы деген үмүттөмүн. Бүгүн бир доктор, врачтын видео кайрылуусун угуп калдым. Коронавирус деле карап, психоз болуп, кабатырлана бербестен, фильм көрүп, комедия көрүп, өзүбүздү алаксыталы деп сунуш кылды да. Мен андан да жакшы нерсени айтайын. Кыргызстанга, элибизге пайдалуу долбоорлорду талкуулоону сунуштайт элем. Ошентип бүгүн сиздер менен Лейлек районуна баралы. Анткени Лейлектик туугандарым жакшы бир долбоорду сунуштап калышты, айтып берип калышты да, жекеге жазып. Ошо биринчи бул долбоорду мен ошо Нурманбет Жунусов деген испаналык тууганымдан уктум. Андан кийин эле мына кече жакында эле Кубаныч Батыров деген Айкөл айылынан экен, ошол абам айтып калды ушул долбоорду. Анан буну буга чейин чийип даярдап койгом долбоорду, эми ошо сиздер менен бөлүшөйүн. Анан биргеликте талкуулайлы. Долбоорду жакшы түшүнүү үчүн мына Лейлек районунун географиясын айтып берейин. Мына Лейлекте эки чоң дарыя бар да, эки чоң суу агат. Коз Баглан дарыясы жана Ак суу дарыясы. Экөө тең мына бизди Кыргызстандын жерин аралап, анан Тажикстанга кирип кетет, Согди облусуна. Анан мынакей Исфана шаары, анан бул жак ошо Кулунду тарапы. Мына сары өткөндө ошо Арка массивин көргөнбүз, ушул жака суу чыгаруу боюнча долбоорду. Анан мына андай жерлерибиз аябай көп да, мына бул жакта да суу жок, бул жакта суу жок, мына бул жакта суу жок. Мына сапсары болуп турат да. Анан бир аз эле ошо айылдардын өздөрү, мына Исфана шаары өзү эле анан жашыл болуп турат. Анан могу сары талаалардын баардыгы арпа, буудай, беде айдашат экен, анан бир жолу эле түшүм алат экен да. Ошо жаандын суусу менен эле дыйканчылык кылышат экен бул жакта. Анан мына биздин эки чоң суубуз агып атат бул жакта. Бизге мындай көп деле пайдасы жок да. Мына Ак суу суусун мындай агып келатат. Могул жерде 1, 2, 3, 4, 4 эле айылыбыз сугарат экен, мына суу ичет экен бул жерден. Калганы бүт агып кетет ылдыйга. Анан мына ушул Ак суусунда токтолобуз да азыр. Биз ушул сууну кантип мына могул жака, ушул сары талааларга чыгарууну талкуулайбыз азыр. Анан мына могул жерде Айкөл көлү бар. Мына бул табигый суу сактагычыбыз да. Мындай экстренный случайда вообще эч жерде суу калбай калса да, ушу суудан алсак болчудай да. Анан мына Ак суу суусу башталып атат. Мына ошо Ак суу Айкөл көлүнөн, анан бул суулардан. Анан мына эң жакын жер мына бул жаккачы, сары талаага, сары мына түзөң жерге, ушул жер болуп атат. Мына бул Айкөл айылынын жогорусу Төө жайлоо деп коет экен. Ушул Төө жайлоого сууну мондай ыргытса болот да. Могу тоо эле бөлүп турат. Ушул тоону тешип, сууну бул жака өткөрүшүбүз керек. Анан бул сууну өткөрүү үчүн туннелдердин бир нече вариантын карап көрдүм. Узун кыскасы кылыпчы. Минимальный туннел мынакей 3898 метр болуп атат. Кийин 3937, где-то 30 метрге узунураак. Анан кийин бул жакта 4714 метрдик туннел болуп атат да. Булардын ошол узундугунун айырмасы, анан кийин каналдардын айырмасы бар да, каналдардан айырма болот. Бул жерде суу агып атат, Ак суу. Анан бул жак сай ылдый болуп кетет да. Биз буну могу эки суу бириккен жерден канал куруп, кырлатып, могу адырды кырлатып бийиктетишибиз керек да суунучу. Анан бул жерден туннелдин эмеси аралыгы кыскарат. Эгер мына эң узун вариантты карасак, туннелдин болгону 500 метр эле суу алып келген канал курабыз бул жактан. Анан 714 метр туннел казып, сууну мына могул жерге чыгарабыз да. Андан кийин эгер бул туннел өтө узун болуп кымбат боло турган болсо, кийинки вариант мына бул жака 300 метр дагы канал кура коюп, бул жерден тешип, бул жактан чыгаруу боюнча вариант да. Бул жерден дагы кошумча канал куруп калабыз 1880 метрдик. Мына могул жерде биз көрүп атабыз, эме бар, жол бар. Жол кеткен экен, анан арык дагы бар окшойт бул жакта. Ушул жолду бойлоп чыгарса болот экен демек. Бирок ошо мына 1800, анан дагы 300 метр арык кошулуп атат да. Канал. Почти 2 километр. Анан бул жерде эң кыска варианты 30 метрге кыскараак туннел. Бирок бул жактан ошо 925, анан 815 метр дагы
канал курушубуз керек болот да. Муну эсептешибиз керек. Кайсыл варианты эң арзан болсо ошол вариантын ишке ашырабыз да. Анан бул жак суунун көлөмү боюнча, бул суунун көлөмү менин оюмча бир 3-4 кубка чейин барат. Ошол 3-4 кубтук ошондой сыйымдуулукта туннель казышыбыз керек болот. Мына суу топтолгон жер мына 8,5 миң гектар жерден суу топтолуп атат. Анан бул сууну эгер жакшы пайдалана турган болсок, бул жака аябай көп жерге эле жетет да, мына бул жака. Эми ошол сугарыла турган жерлер боюнча мына Төө жайлоо өзү эле 5 миң гектар экен. Мына Айкөл айылына бул жерге түшөт суу. Анан бул жерден кайра канал курса болот. Чыгышка кеткен, анан батышка кеткен. Бул каналды мына адырларды кырылатып, могул жака чейин чыгарса болот да. Айбике айылынан дагы ары чыгарып кетсе болот, могу Сары талааларга чейин. А бул жак ошо Голбо айылынан үстүнөн, анан ошо Исфанданын үстүнөн чыгат. А бул канал менен Андарактын үстүнө чыгарып кетсе болот да сууну бул тарапка. Жалпы мына могул жерде 28 миң гектар болот атат. Мына бул мен белгилеген аянчы. Бул албетте болжолдуу эле цифра. Биз так санды ошол айыл өкмөттөн, акимдерден сураш керек да. Канча жер эме бар бул жакта. Биз мына айылдарга караштуу жерлерди кемитип салалы бул жактан. 5 миң гектар кемитип коелу. Мына айылдарды анча жер ээлебейт албетте. Бирок биз ошону кемитип коелу дагы. Мына бул жакта 5 миң гектарды кошолу, ошентип жалпы 28 миң гектар деп эсептей берели да. 28 миң гектарга суу жеткирсе болот да, суу чыгарса болот ушул туннелдин жардамы менен. Бул долбоорду ошо Айкөл туннели деп койдум. Кандай ат койсок дагы пока ушинтип туралы. Ошо Айкөл туннели ушунча жерге суу чыгара алат да. Эми бул жерде туннелдин баасы боюнча. Туннелдин баасын мисалы сүлүктүүлүк шахтер абаларыбыз айтсын, болжолдосун, канча каражат кетиши мүмкүн, канча убакыт кетиши мүмкүн ушул туннелдерге. Бул долбоорду ошо эрте же кеч ишке ашырышыбыз керек, анткени мына ушунча жердин элинин эмеси да, кандай десем, экономикалык жана социалдык абалы жогорулайт. Мурда бул жерлер ушу бир жолу эле жылына сезондо бир жолу түшүм берсе, 3-4 жолуга чейин түшүм бергени мүмкүнчүлүк пайда болушу мүмкүн. 2 эсе көбөйсө деле жакшы да, 2 жолу мисалы ушу беде чапсак аябай жакшы болот. Бул долбоорду бөлүшүңүздөр туугандар. Канчалык көп адам бул долбоорду колдосо, ошончолук эрте ишке ашырабыз бул долбоорду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.